لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, имам Бухари рахимахулланын адеп ахлакка байланыштуу жазган Адабул Муфрат китебин окуп жатканбыз. Мына ушул китептен биз 11-чи бөлүмгө, 11-чи бапка келип токтогон экенбиз. Бабун мен барра валидейхи задаллаху фи умрих. Бул мына ушундай төмөнкүдөй бап, бөлүм, ким ата-энесине жакшылык кылган болсо, Аллах Таала ошол пенденин өмүрүнү узартат дейт. Мына ушул бапка байланыштуу, мына ушул бөлүмгө байланыштуу хадисти имам Бухари рахимахулла ан Сахл ибн Муаздан келтирди. عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. Сахл ибн Муаз радияллаху анхудан риwayat кылынат бул хадис. Ал киши атасынан риwayat кылды. Атасы болсо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан риwayat кылып келтирди. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким ата-энесине жакшылык кылган болсо, ага тууба болсун дейт. Жана Аллах Таала ошол пенденин өмүрүнү узартырсын дейт. Бул хадис көптөгөн пайдаларды, көптөгөн ошол ата-энеге жакшылык кылуунун акыракыбеттеги сообу мына ушундай дүйнө жана акырет жакшылыгын өз ичине камтыйт. Эми ата-энеге жакшылык кылуу дүйнө жана акыретте ошол пенденин дүйнө жана акыретин жакшылыкка толтурат. Жана ошондой эле акырети дагы жакшылыкка толот, дүйнөсү дагы жакшылыкка толот. Пенде ата-энесине жакшылык кылуу менен эки жакшылыкка, эки чоң соопко жетип жатат. Мына хадисте айтылымды: ким ата-энесине жакшылык кылган болсо, акыретте ага бейиште тууба болсун дейт. Тууба бул хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууба деген бул бейиштеги бир дарак дейт. Бейиштеги бир дарак, ошол даракты бир атчан киши 100 жылда дагы айланып чыга албайт дейт. Жана экинчиси, бул хадисте айтылган ошол Аллах Таала бир пенденин өмүрүнү узартат экен ата-энесине кылган жакшылыгы себептүү. Эми бул өмүрдүн берекеге толуусу, ата-энеге жакшылык кылуу себеп, бул чыныгы түрдөгү ошол ашыкчалык, чыныгы түрдөгү өмүрдүн узаруусу. Эми инсандын белгилеп коюлган ажалы бар, сааты бар. Ошол ажалы келсе, бир саат алдыга, бир саат артка дагы жылбайт. Ошол замат бул дүйнө менен коштошот. Эми бул жердеги максат өмүрдүн узаруусу. Аллах Таала ар бир инсандын, ушул бардык махлуктардын тагдырын лахул махфузга жазып койгон. Ал лахул махфуздагы тагдыр жазылган нерсе өзгөрбөйт. Бирок бул жерде ошол периштелердин ошол кол астындагы ошол лахул махфуздан алынган нерсе өзгөрөт деп, мына ушулга ылайык Аллах Таала ямхуллаху ма яшау юсбит ва индахумул китаб. Аллах Таала өзү каалаганын не өчүрүп таштайт, каалаганын бекемдеп коет. Китептин энеси анын алдында дейт. Ошол лахул махфуз Аллахка таандык болгон бир орун. Эми инсан
ата-энесине жакшылык кылуу менен көптөгөн жакшылыктарга жетет экен. Бул туба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-энесине жакшылык кылган пендеге туба бейиши болсун, туба дарагы болсун. Кээ бир алымдарга көрө бул бейиштеги өтө бир чоң дарак дейт. Бир атчан жана айтканыбыздай эле 100 жылда дагы айланып чыга албайт экен ошол даракты. Дагы бир алымдардын пикирине көрө бул бейиштин өзү дейт. Ата-энесине жакшылык кылган адамга бейиш болсун деген. Дагы бир ошол алымдардын айтымына караганда бул өтө улуу көп сооп деген экен, туба деген. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Аллазина аману ва амилус салихати туба лахум хусну мааб". Аллахка иман келтирген жана сооп иштер жасаган адамдарга туба болсун деген. Жана ошондой эле ал өтө бир бийик, өтө бир жакшы бир орун дейилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисинде айтты: "Мен барра валида туба лах задаллаху азза ва жалла фи умри". Ким атасына жакшылык кылган болсо, жана энесине жакшылык кылган болсо, Аллах Таала ошол пенденин өмүрүн узартсын деди. Бул ошол пенденин өмүрү кыска болуусуна карабастан, же өмүрү узун болуусуна карабастан, бир пенденин бул жашоодо өмүрү узун болот, же өмүрү кыска болот. Ошол ата-энесине кылган жакшылыгы себеп, ошол эгер өмүрү узун боло турган болсо, көп жашай турган болсо, Аллах алам жашоосу берекеге толот, өмүрү кыска болсо дагы жашоосу берекеге, жакшылыктарга толуп кетет. Бул хадис иснат тарабынан заиф хадис. Бирок бул хадисти колдой турган башка бир хадистер бар. Мына бул китептин 28-ci бабында бөлүмүндө келет: "Бабу силатур рахим тазиду фил умр". Имам Бухари рахимахулла 28-ci бапта ким туугандары менен мамилени чыңдаса, бекемдесе, анын өмүрү узарат деген. Бул хадисти колдойт. Жана Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким ошол рызкысыны кең болуусуну кааласа, анда туугандары менен мамилени жакшыртсын" дейт. Муттафакун алейх болгон хадис. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир ошол хадис келген. Пайгамбарыбыз бул хадис хасан хадис. Ошол хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла язиду фил умр илля ал-бир" дейт. Өмүрдү узарта турган нерсе бул жакшылык дейт. Өмүрдү узарта турган нерсе жакшылык. Өмүр, инсан баласынын өмүрү өзү негизинен өзгөрбөйт. Бирок ошол өмүрү берекелерге толот, жакшылыктарга толот. Аллах Таала ар бир инсандын өмүрүн белгилеп койгон. Ошол жашоо суусун, мына ошол жашоодогу рызкысын белгилеп, чектеп койгон. Бирок ошол пенденин жашоосу узун болсун, кыска болсун, бул жашоодо жашоосу өмүрү берекелерге толуп кетет деген. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте өмүрдү узарта турган нерсе бул жакшылык дейт. Мына ошондуктан мына ошол хадистер далил боло алат. Бул хадистин ошол иснадындагы заифтикке анча деле мындайча айтканда заифтиги анчалык таасир этпейт. Анткени бул хадисти маани тарабынан башка бир хадистер колдой турган хадистер бар экен. Эми кийинки хадис: "Бабун ла ястагфиру ли абихил мушрик". Кийинки бөлүм: эгер атасы, бир инсандын атасы мушрик боло турган болсо, атасы үчүн истигфар, мындайча айтканда, кечирим суралбайт. Буга да хадистерден буга мына ан Язид ан-Нахави ан Икрима. Ибн Аббастан экен. Ан Ибн Аббасин фи каулихи азза ва жалла. Ибн Аббас мына Аллах Тааланын төмөнкү сөзүн тафсирлеп мындай деп айтат: "Истаизу биллах, имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума фала тaqul lahum uffin kama rabbayani saghira". Шул аятка чейин. "Фанасахатха الآية التي في قراءة في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم". İbn Abbas İsra surasındagi ayatda tafsirlep, eger alardın birösü, ata-enеңдин birösü je ekөөsü
senin алдыңда қартайған жашқа жетсе, егер алар bir нәрсеге буйырса, уф деп айтпағын дейді. Жана дуа қылған, алар мені ошол жаштығымда меримине, ырайымына бөліп чоңойтқан сияқты мені дағы ошо ата-энеме райым қылған деген. Дуа, эми бул аят, мынау аят менен насых болгон. Өкүмү мындайча айтканда жокко чыгарылган. Ма кана лин-набийи вал-лазина аману, пайгамбар үчүн жана ошондой эле момундар үчүн, мушриктер үчүн истигфар, кечирим суроо жок дейт. Эгер алардын жакындары болсо дагы, аларга акыйкат баяндалгандан кийин, алар тозок ээси болгондон кийин. Эгер кимдир бирөөнүн Алла өз сактасын атасы мушрик боло турган болсо, же капыр боло турган болсо, тозок ээси болгондон кийин, мушрик болгондон кийин, эгер ал жакыны болсо дагы, пайгамбар дагы жана момундар дагы атасы үчүн кечирим суроодон кайтарылды. Эмне үчүн? Аллахка ширк келтирген, атасы мушрик болгондугу үчүн. Эми бул хадиске токтолобуз. Чындыгында бул эгер ата-эне динде болбой турган болсо, ата-эне исламда болбой турган болсо, мушрик боло турган болсо, капыр боло турган болсо, аны менен мамиле үзүлбөйт. Ага аталык акы, энелик акы бул берилет. Бул жашоодо ага жакшы мамиле жасалат. Жана ошондой эле аларга истигфар суралбайт. Аллах Тааладан кечирим суралбайт, бирок хидаят суралат. Ушул атамга не туура жолуңа багыттагын, ошол жүрөгүн исламга ачкын деген мына ушундай дуа суралат. Эми ширк, эмне үчүн мушрикке истигфар айтылбайт? Анткени ал мушрик Аллахка ширк кошкондугу үчүн, ширк келтиргендиги үчүн, шерик кошкондугу үчүн мушрик инсанга эмне момундар тарабынан, эгер алар жакыны болсо дагы, аларга истигфар суралбайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Чындыгында Аллах Таала ширкти кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдү каалаган пендеси үчүн кечирет дейт. Эгер кайсы бир пенде чоң ширк жасап, же бир ширкте өлүп кете турган болсо, ошол пендени Аллах Таала кечирбейт. Ошондуктан инсан капырлыкта жана ширкте өлө турган болсо, ал түбөлүк тозок отунда калат. Түбөлүк тозок отунда. Аллах Таала Кур'аны Керимде Аллахка шерик кошкон мушриктерге эч колдоо болбойт экендигин мына Кур'аны Керимде бир нече аяттарда баяндаган. Стаизу билlah, "Фама танфаухум шафаату шафиин." Аларга эч бир колдоочунун колдоосу пайда бербейт дейт Аллах Таала. Мына ошондуктан мушрикке кечирим суралбайт. Эми мына Аллах Таала аятта айтып жатат: "Эгер ата-энеңдин экөөсү же бирөөсү сенин алдыңда картайган кезде, мындай ата-энеңдин бирөөсү же экөөсү сенин алдыңда картайса, анан сага сени бир ишке буйруса, же сага сүйлөсө, же бир ишке буйруса, фала тaqul lahum uffin." Аларга уф деп айтпагын. Жана алардын буйругуну, алардын сөзүнү кайтарбагын. Жана аларга жакшы сөздөрдү сүйлөгүн. Жана аларды ырайым жана кичпейилдүүлүк канатында аларга жазгын. Жана айткын: "Раббим, алар мага райым кылган сыяктуу аларга дагы райым кылгын" деп. Алар мага мени жаштыгымда тарбиялап, мага райым кылган сыяктуу экөөсүнө дагы, ата-энеме дагы райым кылгын деген. Мына ошондуктан эгер ата мушрик боло турган болсо, же эне мушрик боло турган болсо, аларга истигфар суралбайт, Аллах Таала тарабынан кечирим суралбайт. Бирок ата-энесин хидаят кылуусун сурап Аллахка дуа кылат. Эми уф деген сөз, эгер ата-энеси мусулман болсо, же ата-энеси капыр болсо дагы, эгер ата-энеси бир нерсеге буйра турган болсо, аларга уф деп айтылынбайт. Уф дегени тажаттың деген маанини билдирет. Ат-таважжур, тажаттың дегени. Жана ошондой эле ата-энеге жакшы мамиле кылынат. Жана ошондой эле ата-энеси мушрик болсо дагы, капыр болсо дагы, алар менен жакшы жашайт.
Алар менен жакшы жашайт, аларга жакшы мамиле кылат. Эми кавлан карима дегени ал экөөсүнү сүйүнтө турган, ал экөөсүн кубанта турган, алардын не кадырыны билдире турган, ордун билдире турган мына ушундай жакшы сөздөрдү ата энесине сүйлөйт деген. Эми инсан ата энесине эмне жакшылык кылууга буйрулду. Жана ошондой эле эч качан адам баласы ата энесинин кылган жакшылыгын эч качан унутпаш керек. Эң инсан жашоодо көп жакшылыкты ата энесинен көрөт. Өтө көп жакшылыкты ата энесинен көрөт. Эч качан ата эне баласына жамандыктыра көрбөйт. Эч бир ата эне баласына жамандыктыра көрбөйт. Эми мына ушул аяттын, Исра сүрөсүндөгү аяттын өкүмү жанагы Бараат сүрөсүндөгү аят менен насык болгон дейилинде. Бул аяттын түшүүсүнүн себеби эми момундар үчүн жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн жана момундар үчүн эгер алардын жакындары мушрик, капыр болсо дагы аларга акыйкат баяндалгандан кийин, тозок ээси болгондон кийин истигфар суралбайт дейт Аллахтан. Бул аяттын түшүүсүнүн себеби бар. Анткени бул аят Абу Талибке байланыштуу түшкөн. Бул Абу Талиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амекиси, атасынын бир тууганы. Ушул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим калган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиялап, жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин адамдарды акыйкатка чакыра баштаганда, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол кыйынчылык убакытта, кыйын кезеңде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мушриктерден коргогон киши. Ушул кишиге өлүм сааты жеткен кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келди. Жана мунун достору дагы, ошол мушрик достору Абу Жахил, Убай бин Халаф, ушундай чоң капырлар бул кишинин башына келип турушту. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амекисине карап: "Я амми кул ла илаха иллаллах калиматан ухаджу лака биха индаллах." "О амеким, ла илаха иллаллах деп айтыңыз. Мына ушул калимаи таухидти мен сиздин пайдаңызга Аллахтын алдында далил кылайын" деди. Ошондо Абу Жахил жана кээ бир мушриктер: "О Абу Талиб, ата бабаңдын дининен кайтасыңбы?" дешти. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О амеким, ла илаха иллаллах сөзүн айтыңыз. Мен мына ушул сөздү Аллахтын алдында сиздин пайдаңызга далил кылайын" деди. Жанагы мушриктер дагы: "О Абу Талиб, сен ата бабаңдын дини Абдулмутталиптин дининдесин" деп мына ушундай алар дагы айтышты, алар дагы аракет кылышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ал кишини мусулман болуп өлүп кетүүсү үчүн ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы калимаи таухидти анын башында кайталады. Ошондо Абу Талиб акыркы сөзү: "Мен Абдулмутталиптин дининдемин, ата бабамдын дининдемин" деп калимаи таухидти, исламды кабыл албай мушрик бойдон өтүп кетти. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен кайтарылбайт экенмин, Аллах Таала тарабынан кайтарылбайт экенмин, сиз үчүн кечирим сураймын, истигфар айтамын" деди. Жанагы Абу Талиб мушрик бойдон өлдү. "Жо, мен исламды кабыл албайм, мен ошо ата бабамдын дининдемин" деп кетти. Мушрик бойдон кетти. Абу Жахилдин тилине кирип, жана мушриктердин тилине кирип. Мына дос жакшы болуш керек да. Дос инсандын ыймандуу болуусуна себеп болот, же ыймансыз болуусуна себеп болот. Ошондуктан ар бир инсан досуна караш керек. Айланасында кимдер менен жүрөт? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким киши өз досунун дининде" дейт. Ошондо Аллах Тааладан аят түштү. Пайгамбар үчүн жана момундар үчүн тозок ээси болгондон кийин, мушриктерге акыйкат баяндалгандан кийин эми алар үчүн кечирим суралбасын, истигфар айтылбасын деди. Жана башка аятта: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлаху яхди ман яша, ва хуа а'ламу бил мухтадин." Чындыгында о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен жакын бир сүйгөн адамыңды хидаят кыла албайсың.
туура жолго сала албайсың, бирок Аллах Таала каалаган пендесин туура жолго багыттайт деп мына ушул аяттагы түшкөн экен. Андан кийинки хадис Саад ибн Аби Ваккас радияллаху анху айтат: "Назалат фия 4 аят мин китабиллахи таала." Ошол Аллах Тааланын китебинде мен тууралуу 4 аят түштү дейт. "Канат умми халафат ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا." Саад ибн Ваккас айтат, Кур'ан-ы Керимде 4 аят мен тууралуу түштү дейт. Менин апам ант ичти. Эч нерсе жебеймин, эч нерсе ичпеймин, качан Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан ажырамайынча, Мухаммаддын дининен, жолунан чыкмайынча эч бир нерсе ичпеймин, жебеймин деп апасы ант ичиптир. Ошондо Аллах Таала айтты, Аллах Таала түшүрдү мына ушул аятта: "Эгер сенде жок илимге, сен билбеген нерсеңи ата-энең сени мажбурлап Аллахка ширк келтирүүгө буйрура турган болсо, сен ата-энеңе баш ийбе" дейт. Жана алар менен дүйнөдө жакшы мамилелеш болуп, үлпөттөш болуп, жакшы мамиледе жаша дейт. Бул биринчи аят. Экинчи аят: "Ва thaniya inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah hab li hada fanazalat yas'alunaka 'anil anfal." Экинчи аят, түшкөн аят, мен тууралуу түшкөн аят. Мен бир кылычты алдым дейт. Согушта түшкөн олжодон. Согуштан бир кылыч, сооттар, олжо түшкөн эле. Анан бир кылыч Абдулла Саад ибн Ваккасты кызыктырып калды. Ошондой: "О Аллахтын элчиси, ушул кылычты мага белекке бериң, хадия кылың, белек кылың" деди эле. Ошондо мына ушул аят түштү: "Яс'анунака анил анфал." Сенден Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам согуштан түшкөн олжолор тууралуу сурашат деп мына ушул аят түштү. Üçüncü ayet: "Ve-thâlithatu inni maridtu fa'atani Rasul sallallahu aleyhi ve sellem faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali fa'usi bin-nisfi faqala la faqultu ath-thuluth fasakata fakana ath-thuluth ba'dahu jaizan ve-râbiyatu inni şaribtu al-khamra ma'a qawmin." Ne olacağını olayla. Üçüncüsü men orup kaldım deydi. Катты оруп калдым. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин алдыма мени зиярат кылып келди дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айттым: "Мен малым мүлкүмдү садака кылып жиберсем" дедим дейт. Ошондо мен малымдын жарымыны, мал мүлкүмдүн жарымыны садака кылам дедим. Мен малдарымды бөлүп берүүнү каалап атам. Малдарымды бөлүп берсем керек экен багалдарга. Мен осуят кыламын, мал мүлкүмдүн жарымын садака кылып жиберсем дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок деп айтты. Малыңдын жарымыны садака кылба деди. Анан 3төн 1 десем пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпады. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам макул болгону, бул унчукпаганы, бул макул болгону. Эми хадиске токтолобуз азыр. Эми 4-сү мен тууралуу түшкөн ошол аяттын 4-сү: "Inni şarabtul khamra ma'a qawmin minal ansar." Men ansarlardan болгон адамдар менен арак ичтим дейт. Эми жахилият убагында. "Fadaraba rajulun minhum anfa bilahi jamalin" дейт. Мен ансарлардан болгон эми жахилиятта ичтиби, арак арам болгонго чейин ичтиби, Аллах алам, ал жагын билбейт экенмин. Ансарлардан болгон адам менен биргеликте отуруп арак ичтик дейт. Анан алардын арасынан бир киши мени төөнүн жак сөөгү менен мени урду дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келдим. Ошондо Аллах Таала фанзалаллаху азза ва жал тахриман хамр. Арактын арам болгону тууралуу аят түшүрдү дейт. Мына ушул хадиске токтолобуз. Эми бул хадисти ошол бабын окубай каппыз. Бабу биррул валид мушрик. Буга чейинки аятта эгер ата-эне мушрик боло турган болсо, капыр боло турган болсо, аларга истигфар айтылбайт. Мындайча айтканда,
истигфар кылынбайт. Мындайча айтканда, кечирим суралбайт Аллах Таала тарабынан, истигфар айтылынбайт. Жана аларга истигфар айтылмай, бирок эгер тирүү боло турган болсо, аларга хидаят суралат Аллах Таала тарабынан. Эми бул бапта ата-эне мушрик боло турган болсо, аларга жакшылык кылынат дейт. Мына ушундай бап. Эгер ата-эне капыр боло турган болсо, мушрик боло турган болсо, ата-энеге жакшылык кылынат экен. Саад ибн Ваккас радияллаху анху бул бейишке кире турган, бейиш тирүү кезинде сүйүнчүлөнгөн ашарату мубашшириндердин бири. 10 сахаба тирүү кезинде ушул жашоодо жашап турган убакытта бейиштиксиңер, бейишке киресиңер деген бейиштен Аллах Таала тарабынан сүйүнч келген. Ошол кишилердин бирөөсү ушул Саад ибн Ваккас болот. Бул киши айтат, 4 аят Кур'ан-ы Керимде мен тууралуу түштү дейт. Менин апам, мен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дининен ажыроом үчүн, чыгуум үчүн, ал кишини динин таштоом үчүн эч нерсе жебеймин, эч нерсе ичпеймин деп ант ичти дейт. Касам ичти. Ошондо апасы 3 күн, 3 түн эч бир нерсе жеген эмес экен. Эч бир нерсе ичкен эмес экен. Ушунчалык каттуу туруп, баласыны кайтарды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дининен кайтарууга аракет жасады. Бирок Саад ибн Ваккас аны караң апасына кылган мамилесини, "О апа" деди, "Эгер сиздин 100 жаныңыз боло турган болсо, ар бир жаныңыз бир-бирден чыга турган болсо дагы мен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дининен кайтпаймын" деди. "Мен бул нерседен кайтпаймын" деди. Эгерде жеңиз, ичиңиз, эгер жебесеңиз, ичпесеңиз, бул өзүңүздүн ишиңиз, өзүңүздүн мүшкүлүңүз. Бирок мен эч качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дининен кайтпаймын деп айтты. Ошондо мына ушундай апасына катуураак айтты да, ошондо Аллах Таала аят түшүрдү. Эгер ата-энең сен билбеген илим себеп, сен билбеген нерсеге ошол мажбурлап буйрса, ата-энеңе баш ийбе, бирок ата-энеңе жакшылык кыл деди. Фала тути'хума, ата-энеңе баш ийбе. Эгер ата-эне балам намаз окуба, орозо тутпа, Кур'ан окуба десе, ата-энеге баш ийилбейт, ата-эненин сөзү алынбайт. Эгер ата-эне мечитке барба десе, Кур'ан окуба десе, ата-эненин бул сөзү алынбайт. Бирок ата-энеге жакшы мамиле жасалынат. Ата-энеге жакшы мамиле жасалынат. Фала тути'хума ва сахибухума фид дунья ма'руфа. Мына Аллах Таала ата-энең капыр болсо дагы, мушрик болсо дагы жакшылык кыла бер дейт. Анткени ата-энелик акысы бар. Ата-эне жаман болсо дагы ага жакшылык кылына берет. Эми экинчиси, мен бир кылычты ошо олжодон, согуштан түшкөн олжо, ошо согуштан түшкөн олжолордун ичинен бир кылычты жактырып калдым дейт. Мага ушундай жактырып калдым, мага ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага белек кылың дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага белек кылды. Ошондо ушул аят түштү дейт. Ясанунака анил анфал, сенден согушта түшкөн олжолор тууралуу сурашат дейт. Олжо, согушта түшкөн олжо кандай бөлүнөт? Бул Кур'ан-ы Керимде айтылган. Эми арабтарда бул ганима деп коет. Бул бир ашыкча нерсе. Ошол жихаттан мусулмандар жеңишке жеткен убакытта мушриктер тарабынан, капырлар тарабынан түшө турган олжого айтылат. Андан кийингиси, үчүнчүсү, мен каттуу ооруп калдым дейт. Ушунчалык каттуу оорудум, мындайча айтканда өтө бир каттуу ооруган, ойлоп калды, өлүп калсам керек деп. Ошондо мен мал мүлкүмдү жарымыны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин алдыма зыярат кылып келген кезде мал мүлкүмдүн жарымын садака кылып жиберсем дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок деди. 1/3 дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчукпады. Анан кебир алымдар айтат, 1/3 дагы көп дейт. 1/3 дагы көп дейт. 1/3 дагы көп дейт. Ошондуктан 1/3 азыны ошол садака кылса жарашат. Эмне үчүн? Бул шарият пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды.
kişi bardық мал мүлкүнү садака кылып жиберүүдөн. Анткени анын балдары бар, жакындары бар. Эгер ал киши өлүп кете турган болсо, эртең балдары бирөөлөрдүн колун мынтип тилемчилик кылып сурап жүрөбү. Ошондуктан киши бул колундагы бар нерсесин садака кылып жиберип, анан мал мүлкү эч бир нерсе калбай, анан бала чакасы көчөдө калып, анан ар кимден бала чакасы ошол тилемчилик кылып жүрүүдөн шарият бул нерседен кайтарган. Андан кийинкиси, төртүнчүсү, мен bir ansarlardan болгон кишилер менен отуруп арак ичтим. Ошондо инсан арак ичкен кезде көбүнчө акылыны билбейт. Инсандын акылыны ошол шайтандын суусу ээлеп алат. Сүйлөп жаткан нерсесин да билбейт, бир нерсени урса да билбейт, бир нерсени тепсе да билбейт, кимди тепкенин билбейт, кимди урганын билбейт. Арак бир жаман, бул ыплас нерсе. Ошондо ошол жерде бир талаш кетип, бир нерсени мындайча айтканда кыскасы ошол жерде бир жаңжал чыгып, ансарлардан бирөөсү мени төөнүн жаак сөөгү менен мени урду дейт. Ошондо мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип айтайын десем, ошо айтсам, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келсем, мына ушул арактын арам экендиги тууралуу аят түшүптүр дейт. Иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азлам риджсун мин амали шайтан фажтанибуху аллакум туфлихун. Чындыгында арак, кумар, бул палачу таякчалары, палачу, бул баарысы шайтан ойлоп тапкан иштерден. Ыплас бир иштерден. Эми алардан алыс болгула, балким кутуларсыңар дейт. Эми бул баптан, бул хадистен ала турган пайда, эгер ата-эне мушрик боло турган болсо дагы, капыр боло турган болсо дагы, аларга бул дүйнөдө жакшылык кылынат, акылары орундалат. Ondan keyinki hadis Asma binti Abu Bakr qalat. Abu Bakr'dın kızı Asma binti Abu Bakr aytat, atatni ummi ragibatan. Menin apam Mekke'de meni körgөнү keliptir deydi. Fi ahdin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, hicrattan keyin. Fasa'altu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem asinuha. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den suradım. Apam menen joluguşayınbı, apam menen mamile kılayınbı, tuğandık mamile kılayınbı dep suradım deydi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ova dedi. Kale İbn Uyayna aytat, Allah Taala oşonda mına uşul ayatı düşürgön eken. La yenhakumullahu illezine lem yuqatilukum fid-din. Allah Taala siler menen soguşup oşol silerдин жашап турган жериңерден кууп чыкпаган капырлар менен не ошол жакшы мамиле кылууңардан, мындайча айтканда, жакшы мамиле кылууңардан Аллах Таала кайтарбайт дейт. Асма бинти Абу Бакр, бул Абу Бакр радияллаху анхунун кызы. Бул эми апасы мушрик болду, Маккада калды, мушрик болду. Мына ошондан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин кызыны көргөнү келген экен да. Kızını izlep, ошол белектерди алып, kızına kelgen убакытта, ошондо kızı сураган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сураганда, апам менен жолугушайынбы, апам менен туугандык мамилени түзөйүнбү дегенде, ооба деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям рухсат берген экен. Мындайча айтканда, бул ооба деп жооп берген экен. Эми бул Asma binti Abu Bakr sahaba ayallardan. Sahabalarda qarаңыз, ilimge kızıgıusун. Bir nerseni surap atat. Kişi bir nerseni bilbese suraş керек. Bul hadistagı köptögen paydalardı öz için algan. Egerde ata-эне müşrik bola turgan bolsa dagı, alarga jakşı mamile jasalat eken, alar menen tuğandık mamile degen üzülbeyt eken. Жана ошондой эле бул хадистен ала турган нерсе, эгерде ата мушрик боло турган болсо, апа мушрик боло турган болсо, же капыр боло турган болсо, эгер могул мусулмандарга каршы чыкпаса, аларга каршы чыкпаса, мындайча айтканда зулум кылбаса,
Алар менен не жакшы мамиле кылуудан Аллах Таала кайтарбайт экен. Эми кийинки хадис Ан Абдулла ибн Динардан бул киши айтат: Самиту ибн Умар якул, ибн Умардан уктум дейт. Ра Умар радияллаху анху хуллатан сияра туба. Bir жибектен болгон bir плаш, мындайча айтканда, bir тон дейли, bir плаш дейли. Ошондо ошол сызык сызылган сызыктары жибектен экен. Ушундай bir плаш үстүнгү кийим сатылып жатыптыр. Ошондо Умар радияллаху анху: "О Аллахтын элчиси, мына ушул bir плаштан сатып албайсызбы?" дептир. Ушуну жумага кийсеңиз, же сизге bir уруулардан bir делегациялар келсе, bir топ адамдар келсе, ошону кийсеңиз деп айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр: "Кала иннама ялбасу хадихи ман ла халаqa лаху." Бул кийимди акыреттен насибы үйрүшү жок адам кийет деген экен. Анан фаутиян набий саллаллаху алейхи ва саллям бихулал. Ошондо bir күндөрдөн bir күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алдына мына ушундай эле плаштар, жибектен болгон плаштар келди. Ошондо фарсала иля Умар бихуллатин. Анан bir кийимди Умар радияллаху анхунун алдына жиберди. Факала кейфа албасу ва кад култа фиха ма култа. Мен эми муну кандай киемин? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага жана эле айтпады беле бул кийимди кийип болбостугуну. Эмне болду бул дегенде, мына шунун себебин сураганда кала инни лам утикаха литалбисаха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен бул кийимди сен кийүүң үчүн бергеним жок. Валекин табиаха ау таксуха." Бул кийимди сатып жибер же болбосо бирөөгө кийдир. Белек кылып берди. Фарсала биха Умар иля ахин лаху мин ахли Макка. Маккада калган bir агасы бар экен Умар радияллаху анху. Ошол агасына жиберди. Кабла ан юслим. Агасы исламды кабыл алуусунан мурда. Бул хадисте айтылат, ошол Умар радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга карап: "Я Расулулла, мына ушул сиярау туба, ошо плаш, ошол жибектен болгон, ошол жибек аралашкан кийим, ошол сырткы bir кийим, ушунан bir сатып албайсызбы? Ушуну жумага кийип чыгасыз. Жана ошондой эле сизге bir делегациялар келсе, уруулар келсе, кадыр барктуу адамдар келсе, ошолор менен кийип жолугушасыз." Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул кийимди акыреттен bir үйлүшү жок, насибеси жок адам кийет деди. Анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алдына ошол сыяктуу эле кийимдер келди да, ошол сыяктуу эле кийимдер келди. Bir топ келди. Ошондо bir кийимди алып Умар радияллаху анхуга жиберди. Умар радияллаху анху таң калды. Жана эле пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул кийимди кийүүдөн кайтарбады беле деп таң калды. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны мен сен кийишиң үчүн эмес, сен аны сатып ал, сатып жибер, же болбосо бирөөгө белек кыл, ал кийсин деди. Мындайча айтканда, ошол мусулман үчүн дурус эмес жибек кийүү. Эгер ошол мушрик боло турган болсо, капыр боло турган болсо, ошого бер деди. Анан Умар радияллаху анхунун bir агасы бар эле. Ал агасы али исламды кабыл алып элек болчу. Ошол исламга кирер бекен деп хадия катары, белек катары ошол Маккадагы агасына жиберди. Ал киши исламды кабыл алуудан мурда ошол кишиге белек катары жиберди. Бул хадистен алына турган эң негизги пайда, эгерде ошол исламга кызыгып турган болсо, эгер bir мушрик же bir капыр ага белек берүү дурус экендигин билсек болот. Андан кийинки баб бабун ла ясуббу валидей. Ата-энени сөгүү болбойт. Мана Ан Абдулла ибн Амр кала набий саллаллаху алейхи ва саллям минал кабаир ан яштума ар-раджул валидей. Абдулла ибн Амрдан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эң чоң күнөөлөрдөн киши өз ата-энесин сөгүүсү" деди. Атасын сөгүүсү, жапасын сөгүүсү. Факалу кейфе яштум. О Аллахтын элчиси, кантип бала ата-энени сөгөт деди. Кала яштуму ар-раджула фаяштуму абаху умма. Киши
бирөөнүн ата энесин сөгөт, ал мунун ата энесин сөгөт. Ошентип башка бирөө тарабынан ата энесин бирөөгө сөктүрүп алат. Имам Бухари рахимахулла мына ушундай бир бап койду: бабун ла ясубу валидей. Ата энени сөккөн болбойт. Эми мына башка бир хадисти буга чейин айтканбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ла'аналлаху ман ла'ана валидей. Ким Аллахтын каргышы болсун, ким ата энесин каргыштаган болсун. Мындайча айтканда ата энесин сөккөн болсо. Эми бул таң калыштуу нерсе. Кантип киши ата энесин сөгөт, ата энесин да сөгүү болобу? Сахабалар таң калышты. Я Расулаллах, кантип инсан ушунча жакшылыкты инсан ата энесинен көрсө, анан инсан ушул ата энесин сөгөт. Бул акылга сыйбаган нерсе. Кантип ата энесин сөксүн деди эле. Бирөөнүн ата энесин сөгөт, бирөө менен тартыша кетет, уруша кетет. Анан ошол ата энесин сөгөт. Анан бул ата энесин, мунун ата энесин сөгөт. Ал тиги дагы ата энесин сөктүрдү. А бул дагы ата энесин башка бирөө тарабынан сөктүрүп алды. Же бирөөнү сөгөт, анан бул ата энесин сөгөт. Анан башка бир тараптан ата энени сөктүрүп алат. Мына ошондуктан бул нерседен шарият кайтарат. Анан кээ бир жерлерде, анан бизде дагы ушу бирөөдү сөгө турган болсо дагы адамдардын көпчүлүгү, мисалы үчүн, телевизде дагы ойноп кетет. Көбүнчө энеңди деген сөздөр келип кетет бизде. Адат болуп калган ушул нерселер. Ата энени сөгүү деген нерсе айрыкча биздин жергелерде, биз жашап турган жерлерде балдарыбызды урушсак дагы же башка бир нерсе кылсак дагы эмне ата энени, бирөөнүн ата энеси же өзүбүздүн ата эне же башка бир нерсе ошо адат катары телевизден чыгып кете берет. Бул нерсени эми таштоонун бир жолу бар. Бул ушул хадистерди укканыбыздан кийин ушуга этият болушубуз керек. Тилди кармаш керек. Энеңди деп сөккөндөн тыйылыш керек. Этият болуш керек. Ушул биз турган жерлерде адат болуп калган энеңди деп сөгүш деген нерсе. Ушул нерсе көп чыгат адамдардын оозунан. Ошондуктан бул нерселерди таштоонун эң бир жолу мына ушул хадистерди уккандан кийин таштообуз керек экен. Эми андан кийинки хадис Урва ибн Ияс ахбараху. Ушул киши кабар берди. Бул киши уккан экен: аннаху сами Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас. Абдулла ибн Амр ибн ал-Астан угуптур. Ал киши айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: минал кабаир индаллахи таала ан ятасаббаба ар-раджула ли валиди. Чоң күнөөлөрдөн дейт. Чоң күнөөлөрдөн киши ата энесин сөгүлүүсүнө, же атасынын сөгүлүүсүнө, же энесин сөгүлүүсүнө себепчи болуп калуусу. Бул жанагындай эле бирөө менен уруша кетет, же бирөө менен тартыша кетет. Натыйжада ошол бирөөнү сөгөт, же анын бирөөнүн ата энесин сөгөт, же ал анан мунун ата энесин сөгөт. Ошондон натыйжада бирөө тараптан ата энесин сөгүлүүсүнө себепчи болуп калат. Бабун укубату укукул валидейн. Эми кийинки бап бул ата энеге ак болуунун азабы, жазасы кандай? Буга да хадис келген экен. Анаби Бакра, ушул сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан төмөнкү хадисти риваят кылып келтирди. Ма мин занбин аждару ан юаджжала ли сахибихи ал-уқубата ма яддахилу лах мин ал-баги ва катиати ар-рахим. Ошол акыретке сакталып калган азаптар менен бирге бул дүйнөдө жете турган күнөөлөрдөн бул зулум жана туугандар менен мамилени үзүп коюу дейт. Мындайча айтканда, мунун азабы акыретте дагы болот. Ошону менен бирге дүйнөдө дагы азап болот ошол пендеге. Бул ошол азабы ушул дүйнөдө ошол күнөөнүн азабын тартат бул дүйнөдө дагы. Бул баги, бул зулум кылуу, бирөөгө зулум кылуу, жана ошондой эле экинчиси катиатур рахим, туугандар менен мамилени үзүп коюу. Имам Бухари рахимахулла мына ушундай бап койду. Ошондуктан ата энеге ак болуунун акыр акыбеттеги жазасы өтө чоң. Мындан инсан этият болуу керек. Антикен Аллах Таала өзүнүн акысынан кийин эле Кур'ан-ы Каримде ата эненин акысын баяндаган. Эми бул азап болот экен. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Бул Аллах Таала бул күнөөнүн азабын акыретке дагы сактап койду. Жана бул күнөөнү жасаган адамды бул дүйнөдө дагы азаптоосунун убадасын берди. Бул баги
Бул зулум. Бирөөгө зулум кылуу. Бирөөнүн бир нерсесин тартып алуу, же бирөөдү кыйноо, зулум кылуу. Жана экинчиси туугандар менен мамилени үзүп таштоо. Мына ушул экөөсүнүн азабы болот экен. Мына ошондуктан зулум кылуудан, туугандар менен мамилени үзүүдөн кайтарылдык. Эми не үчүн бул жерде туугандар менен мамиленин кандай байланышы бар? Эң жакын тууган ким инсанга? Ата-эне. Эң жакын тууган инсан бөлүнөт. Ата-энесинен белгилүү бир убакыттан кийин өзү үй жай салып, өзүнчө бала чакалуу болуп бөлүнүп кетет. Бөлүнүп кеткенден кийин не? Ата-эне бир үйдө калышы мүмкүн. Анан ата-энеге туугандык тарабынан эң жакыны ким? Эң тууганды бекемдей турган адам бул ата-эне болот. Мисалы үчүн кээ бир адамдар башка бир туугандары менен мамилени жакшылайт дагы, ата-энеси менен мамилеси өтө начар. Туугандар менен мамилени эң жакыны бул не? Ата-эне менен болот. Туугандык мамиленин эң инсан карай турган, чыңдай турган орunu бул ата-эне. Анткени инсанга эң жакыны ата-энеси болот. Кейинги хадис Ан Имран ибн Хусейнден риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма тaquluna fi zina wa shurbul khamr wa sariqa." Силер сахабалардан сурады да, не деп айтасыңар? Зына, арак ичүү, уурулук тууралуу не деп айтасыңар деди эле. Кулна Аллаху расулуху алам. Сахабалар айтышты, Алла жанын элчиси билүүчү деди. Кала хуннал фавахиш. Мына ушулардын баарысы бузукулук деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва фихиннал уқуба. Мына ушуларда азап бар деди. Ала унаббиукум би акбарил кабаир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, мен силерге күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу кабар берейинби деди. Ашширку биллахи азза ва жалла уқуқул валидейн. Биринчиси Аллахка ширк келтирүү, кийинкиси ата-энеге акык болуу, ата-эненин каргышына калуу. Ва кана муттакиян, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жан баштап жаткан кезде анан ушул сөздү айтты, фахтафада кала ваззур. Анан мындай отура калып, аззур деди, жалгандан көөлүк берүү деп айтты. Мына хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зына тууралуу эмне дейсиңер? Арак ичүү тууралуу эмне дейсиңер? Уурулук тууралуу эмне дейсиңер деди да, сахабалар Аллах жанын элчиси билүүчү деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында пайгамбарыбыз бир нерсени сураса шариатка байланыштуу. Сахабалар Аллах жанын анын элчиси билүүчү деп жооп беришкен. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ааламдан өткөндөн кийин бул дин толук болду. Инсан бир нерседен суралса, Аллаху алам деш керек. Аллах билүүчү деп айтат. Пайгамбар билүүчү деп эми айтпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул арак деди, зына деди. Бул арак ичүү, бул бузукулук деди. Мунун баарысы бузукулук. Жана мунда азап бар деди. Зына кылган адам, уурулук кылган адам, мисалы үчүн уурулук кылган шариатта колу кесилет. Зына кылган эркек аял турмуш курган болсо, бул ташбаран кылынат. Эгерде үйлөнбөгөн эркек аял болсо, алар сүргүн кылынат. Мунун шариатта жазасы каралган. Жана ошондой да акыретте дагы мунун жазасы бар. Акыретте мына хадистерде келет, зына кылгандарды ким менен бул дүйнөдө зына кылган болсо, бир тандыр сыяктуу бир орунга таштайт дейт. Тандырга бир таштайт дейт. Ким менен бул дүйнөдө ошол зына кылган болсо, ошол жерге таштайт дейт. Ошол жерде ошону менен азапталат дейт. Мына хадистерде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебрейил менен кетип жатып бир тандыр сыяктуу жерди көрдүм, ичинде жылаңач эркектер менен жылаңач аялдар бар экен. Астынан от урганда ошол тандырдан чыга жаздайт дейт. Бирок тандырдан чыгып кетпейт. Ошол тандырда. Эми от жагылган тандырды бир караңыз, навайканаларга барып бир тандырды мындай эле бетиңизди кичине алып келсеңиз, нан жапкан адамдар билет муну. Ошол инсан ушунчалык дүйнөдөгү эле оттун канчалык азабы бар экендигин билсек болот. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай жан баштап ушул нерселерди айтты. Анан отуруп алды, мына аззур дегенде, жалгандан күбөлүк берүү деп айтты. Эми жалгандан күбөлүк берүү бул өтө бир оор иш экен, чоң күнөө экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу да хадистерде, башка бир хадистерде бул нерселерден да кайтарган. Кийинки бабу букал валидейн, ата-энени ыйлатуу тууралуу. Тайласа Ибн Умардан угуптур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Букал валидейн минал уқуқ вал кабаир." Ата-энени ыйлатуу
капалантуу, ата энени ыйлатуу бул ата энеге ак болуудан жана чоң күнөөлөрдөн deyilет. Эми бул хадистер дагы бизди коркутуп коюш керек. Могул ата энеге дайым аны сүйүнтүү, ата энеге жакшы мамиле жасоо бул важип. Аларды дайыма сүйүнтүү. Эми аларды капалантуу бул албетте бул нерседен кайтарылдык, бул чоң күнөөлөрдүн бирөө болуп саналат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бирөө хижрат кылам я Расулулла деп келгенде, бирок ата энем артымда ыйлаган бойдон калды дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иржи илейхи фадахакхума кама абкайтухум." Эми сен ата энеңе кайткын, кандай ыйлаткан болсоң, дал ошондой күлдүргөн дейт. Ошол баласына муктаждыгы болгондугу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылуудан кайтарып, ошол инсанды ата энесинин алдына жиберди, ата энесине жакшылык кылуу үчүн. Мына ушул кыскасы, иншалла калган хадистерди кийинки сабакта окуйбуз. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.